Районунун аймагында өткөрүлдү. Орун Абдрахманов атындагы орто мектепте өткөн иш-чара 7 күнгө созулду. Анын алкагында Актурпак айыл аймагында орун алган мектеп окуучулары Роза Айтматованын «Тарыхтын актай барактары» китебин окуп чыгышкан. Мындан сырткары атайын билим таймаштары спорттук оюндарда өткөрүлгөн. Нурелет жаштар коомдук бирикмеси тарабынан өткөрүлгөн билим лагерине 30га жакын окуучу тартылган. Негизги максат жаштарды билимге үндөө жана китеп окууга чакыруу болуп саналат. Окуучулар арасында өткөрүлгөн билим лагеринин жүрүшүнөн Нурзат Кабылжан кызы айтып берет. Байел Нургазы уулу 8 класстын окуучусу. Ал билим лагерине 7 күндөн бери катышып жатат. Лагерде ал Роза Айтматованын «Тарыхтын актай барактары» китебин толук окуп чыккан. Анын арты менен Байел Кыргызстандын тарыхы, кыргыз элинин басып өткөн жолу тууралуу кенен маалыматка ээ болгонун айтат. Бул китепте ушундай кызыктуу нерселер болот экен. Мисалы үчүн Төрөкул Айтматов Кыргызстан үчүн жанын берген. Ушул Төрөкул Айтматовдай мындай патриот адам болгум келет. Дагы да досторума айткым келет. Китеп окугула. Байел сыяктуу 30дай окуучу билим лагерине тартылган. Алар Кадамжай районунун Актурпак айыл аймагындагы орун алган билим берүү мекемелеринин окуучулары. 7 күн бою мектеп окуучулары китеп окуу менен гана чектелбестен, алардын арасында түрдүү билим таймаштары жана спорттук оюндар менен коштолду. Биз мында спорттук оюндарды ойнодук, энержай жана бизде көп басым жасаганы бул китеп окуу. Биз китеп окууда «Тарыхтын актай барактары» деген китепти окуп жатабыз. Бул китепте өтө таасирленесиң. Биздин ата-бабаларыбыз ушинтип бизге мекенди жакшы жеткирип бергендиги тууралуу. Анан бул долбоорду биздин сүйүктүү агайыбыз болгон Асылбек агай бул информатика саланан кирет, өтө жакшы адам, окуучуларды ийгиликке жеткирүү максатында ушунчалык аракет кылат. Биз аны менен өтө сыймыктанабыз. Мектептин тазалыгын өнүктүрүү үчүн бут кийим акциясыны өткөрүп атабыз. Мында биз биринчи мугалимдерге, окуучуларга роликтерди ай сайын өзгөртүп турабыз. Андан 21 кылымда маалымат технологиянын заманында жаштар китеп окууга кызыкпай калганы жашыруун деле эмес. Ал эми бүгүнкүдөй иш-чаралар келечек муунду билим алууга үгүттөп, аларды китеп окууга чакыраарын уюштуруучулар үмүт артышат. Негизги максатыбыз билимге, тарбияга, анан биздин мекенчилдикке тарбиялоо максатында 7 күндүк лагерь уюштурулду. Быйыл дагы ата-энелердин, мектептин, жергиликтүү бийликтин, спонсорлардын колдоосу менен ушу биздин уюмдун демилгеси менен ушул лагерь уюштурулуп, 7 күн бою балдарды мекенчилдикке тарбиялоонун үстүндө иштеп атабыз. Иш-чаранын соңунда Нурелет жаштар коомдук бирикмеси тарабынан мыкты катышкан окуучуларга сертификаттар берилди. Билим лагеринин арты менен ага активдүү катышкан алдыңкы окуучулар Бишкек жана Ош шаарларында жайгашкан жогорку окуу жайларына барып, таанышып келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан. Мындай маанидеги иш-чара 2 жылдан бери Кадамжай районунун аймагында өткөрүлүп келет. Бул самалктын мындан ары да улантуу уюштуруучулардын башкы максаты. Нурзат Кабылжан кызы, Максатбек Акылбеков, Алтын 5 жаңылыктары.